Рахмат сілерге дағы Айсараны істеп келгениңерге. Мына қайныма рахмат бардығыдан дағы өзінің жерini беріп Айсараға. Рахмат, Аллахым қабыл қылсын. Жүректі айтылбай қалған сөздер қалды. Аллах Таалам ошол айтылған сөздерді дағы, айтылбаған сөздерді дағы қабыл қылсын. Ким қандай жардам қылып жатқан болса, Аллах Таалам аларға дағы өзгөчө бактылуулукту берсин. Ар бир адам суктана турган, я Алла, ушул пернеңе берген бактылуулукту бизге дағы бергин деп алакан жайып Аллах Таалага жалынып, жалбарып дуа кыла турган бактылуулукту берген болсун баарыңыздарга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Улуу Аллах Тааламдын улуу аты менен баштайбыз. Ошол улуу Аллах Тааламдын чексиз сүйүүсү, чексиз мухаббаты ар бирибиздин үй бүлөбүз менен бирге болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүн өзгөчө жакшылык болуп отурат. Жалпы мусулман бир туугандарыбызга жашына дагы, карысына дагы үлгү боло турган ушундай бир Айсара эжекебиздин айылдагы классташтары Аллах Таалам разы болсун. Ал эми Нокатта дагы Айсара эжекебиз окуган экен, Нокаттагы классташтары Аллах Таалам разы болсун. Мына чыныгы акыреттик, кыяматтык достор. Кыямат күнү соолун бөлүшө турган, акыретте кыяматта бири-бирин издей турган достор. Жалпы мусулман бир туугандарыбызга чыныгы дос кандай болуш экендигин көрсөтүп турган ушул классташтарына терең ыраазычылык билдиребиз. Ошонун катарында мына Сейит деген ажыбыз Питирден 10 000 акча салган экен. Азыр билесиздер, курс бир аз азыраак болуп атат. Мына 9500дү мына ар дайым Вахабажыга тапшырып келип атабыз. Мына аманатты Вахабажыга тапшырабыз. Мына Гулнир деген эжекебиз бар. Дагы 10 000 берип жиберген бизден ошол Гулнир эжекебиз. Мына 10 000ды дагы Вахабажыга тапшырып атабыз. Анан эң негизгиси мусулман бир туугандарым, кыйынчылык көргөн адам башкаларга кыйынчылык туудурбайт. Бир учурда кыйналып жүргөн бир эжекебиз, үйлүү болуп, үй сасам мен дагы башкаларга кийин келечекте жардам берем деген ушундай бир өзү кыйналып, үйлүү болгон эжекебиз дагы менден бир аз болсо дагы салым болсун деп ушул 1000 сомду дагы берип жиберди. Мына Вахабажыгыбызга тапшырып атабыз. Аллах Таалам разы болсун, Аллах Таалам кабыл кылсын. Ошонун катарында мына Айсара эжекебиздин дагы бир тааныш агасы ушул эшиктерин көтөрүп берем деп атат. Ошонун катарында машалла Аллах Таалам кабыл кылсын, Актерек фонду дагы ушул айнектерин дагы кылып беребиз деп атат. Аллах Таалам кабыл кылсын. Ким канчалык жардам берип аткан болсо, Аллах Таалам аларга дагы бейиш сыйлыктарын берсин. Ушул азыр айылдагы досторуна берели. Бирөөсү сүйлөп. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бир жакшы сөз бар, жакшылыкта жарышкыла деген. Жакшы адамдар бар экен, буюрса мына классташыбыздын үйү дагы туруп атат экен. Биз дагы абдан кубанычтабыз. Балдар менен кеңешип, классташ кыздар менен сүйлөшүп, бир чечимге келип, эшик терезесини бир жерине бир көтөрүп берели деп келдик элек бүгүн кабар алганы. Ушундай бир кабарга туш келип калыппыз. Баардыгы жакшылыктан болсун. Балдар калган жагын буюрса карап турбайбыз. Азыр эшик терезесине десек, ал жагыны уже бирөө алып коюптур. Бирок башка жагына буюрса жардам беребиз. Аллах Таалам баарыңыздарга жакшылык берсин. Аллах Таалам силердин үй бүлөңүздөргө дагы бейиш сыйлыктарын берсин. Саламатсыздарбы? Биз дагы ушул Айсаранын жакшылыгына себепчи болуп келип калдык. Аз да болсо өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деп ушул классташ кыздары, достору болобуз. Айтишев орто мектебинде чогуу окуган. Сизге да ушунчалык уюштуруп ушул жерди бөлүп берген ушул Вахап абасына дагы ыраазычылык, чоң рахмат. Сизге дагы балдарыңыздын жакшылыктарын көрүңүз. Ошондой эле мына Али ажы дагы жакшы уюштуруп ушунчалык элге, журтка айтып, ушул Айсаранын жакшылыгына көмөктөш болуп жүргөнүңүзгө чоң рахмат. Сизге дагы ошондой эле Мериса эжебиз дагы ар дайым ийгиликтүү иштерди алып барып атат. Аны дагы бизге Айсара досубуз тынбай айтып атат, ушундай жакшы эжелер жардам берип атат деп. Ошондой эле аты аталбаганда көптөгөн жакшы адамдар жардам берип атат. Ошолордун катарында бүгүн биз дагы келип калдык. Айсара, ушул үйүң ак жолтой үй болсун. Буюрса ушул үйдөн уул үйлөп кыз чыгар, балдарыңдын жакшылык күндөрүн көр. Биз дагы ушул өзүбүздүн салымыбызды кошойлу деп аз да болсо алып келдик эле. Ошону абасына тапшырып коелу. Машалла. Рахмат. Биздин атыбыздан алып койсо. Урматтуу мусулман бир туугандарым, биринчиден Аллах Тааламдын мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу менен ушундай бир жакшы иштер болуп жатат. Ошол жакшы ишке албетте бул дүйнө себеп дүйнө, ошого себепчи болуп аткан, ушуга окшогон, жүрөгү мээримге толгон, боорекер, жакшылык кылып чарчабаган, бирөөлөрдү сүйүнтүп ырахат тапкан, ушундай бир берешен, чыныгы март, жомарт мусулман бир туугандары себеп болуп, ушундай бир Айсара эжебиз дагы 5 баласы менен ушундай бир заман болуп үйлүү болуунун алдында турат. Аллах Таалам ушул жакшылыкка баарыбызды себеп кылсын, баарыбызды жакшылыктын ачыкча, жамандыктын кулпусу кылсын. Ушул иштин башталышында, башында турган Мелинса эжекебизге, Вахап ажыбызга, ошонун катарында бул эжекебиз айткандай аты аталган, аты аталбай
жаткан мусулман бир туугандарыбызга дагы Аллах таалам бейиш сыйлыктарын берсин. Бейиште эң чоң сыйлык Аллах таалам өзүнүн хушлуу жаманын көрсөтүү. Аллах таалам ошол себеп болуп аткан мусулман бир туугандарыбызга, үй бүлөсүнө, өткөн жакындарына, келечек урпак, келечек зурияттарына дагы өзүнүн хушлуу жамалын бейиште биринчилерден болуп көргөзгөн болсун. Аллах таалам ушул мусулман бир туугандарыбыздын жакшылыгынын берекетинен ким жардам кылып жаткан болсо, Аллах таалам аларга дагы жардам берсин. Кадамдарын ийгилик, жакшылык, бакыт, бактылык менен бекемдеген болсун. Аллах таалам баарыбыздын жүрөгүбүздү ушундай бир мээримге, ырайымга, боорукерликке бөлөгөн болсун. Аллах таалам баарыбыздын жүрөгүбүздү ыйык Куран нуру менен нурлаган болсун. Жакшылык кылуу үчүн, мээримдүүлүк, ырайымдуулук, боорукерлик кылуу үчүн чоң бир байлыктын болуусу шарт эмес, болгону бир аз мээримдүү жүрөк гана керек. Аллах таалам баарыбызга ушундай бир мээримдүү жүрөк берген болсун. Сиздердин дагы кылган жакшылыгыңыздарды Аллах таалам кабыл кылып, сиздерде дагы Аллах таалам улуу Фирдавс бейиши менен сыйлаган болсун. Бейиштин каалаган эшиктеринен киргенге мүмкүнчүлүк берген болсун. Ар дайым ушундай бир жакшылыкка себепчи кылсын. Пайгамбарыбыз айтат, жакшылыкка себепчи болгон адам, жакшылыкка далалат кылган адам ошол ишти аткаргандай соо болот деген. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.